Өзбекстандагы Орустун баласы экен, жанакы боксер чемпион Шахшахан Эргашев дегендин акжал ат бар эмеспи? Өзбекстанда Орус деп жүрөт. Мен бир-эки видеолорунда интернеттен көрүп аттым эле. Шахшахан Эргашев дагы азамат мыкты жигит экесине. Аттын баасы жок, сатпайм деген бир видеолорун көрдүм эле. Мына дал ошол Орустун түз прямой баласы экен. Орус ошол биздин Кыргыздан Океннен кеткен Акжал деген ат болгон. Дешет, анда эмесе ушул атты мен Нокен жергесинен тартып атам. Достор, каналга катталып, лайктан басып, ой пикирди жаза кетиңиз. Мен сиздерге ушундай эл ичинде болгон мыкты кыргыздын жылкыларын тартып тааныштыра берейин. Анда өзгөчө саламыбыз ошол Шахшахан Эргашев боксер чемпион сага ушул аттын атасын атак даңкын чыгарып, аздектеп багып чабып аткан мыкты жигит экесин. Мен ойлойм, бул видео сага да жетип барса керек. Сага ошол жерден салам жолдойбуз дагы. Атты кадырлап багып чабып атканыңа рахмат айтабыз. Түгөл эле ошондо бул ошол боксердун чемпиондун атынын баласы экен да? Ошол Акжал аттын баласы да. Бул атты өзү жазды алдым эле да. Жакшы ой, жакшы үмүт менен алдым эле. Улакат алдык эле, атай алынды эле. Эми ичине турмуш тиричилик экен. Шартка байланыштуу ушу сатып атабыз. Ушу участок чек алып аттым эле. Балдарга чек алып аттым. Эми чек алыш деле неме да, кыйын да. Көп суммада акча керек. Ошого байланыштуу сатылып атат бул. Эмесе сатылбай турган ат эле да. Булакка апарайын дедим, булакка чейин каптап. Чоң жыйынга жарай турган ат да бул, ошого булакка чейин чыгарып дегенми? Шартка байланыштуу. Жакшы экен, эми сатылса дагы жакшылыгыңызга жарап бере турган экен да. Өзү ким алса деле күйбөйт, Кудай кааласа. Эгер улакка жарабаген болсочу, пулун кайтарып берем. Задный бадный наркы беркиз жок. Баары жакшы, Кудай кааласа. Аттан чочубай алып бердим. Кызыккандар болсун. Мынакей атактуу аттын баласын баккан Нокендеги Улашован баласы Түгөл ака ат ээси менин жанымда турат. Түгөл ака, келиңиз, бул аттын маалыматыны бере берели. Şu degенде эле ата тегинен баштабайлыбы? Майли, Кудай кааласа. Ассаламу алейкум. Жылкы сүйүүчүлөр. Бул аттын атасынан баштайлы эмесе тааныштырып. Бул ат баягы Райым деген бүргөндө баланын аты болгон да теги. Атасы Акжал деп аталган, Өзбекстанда Орус деп коет экен. Шахшахан Эргашев деген боксер бала деген. Ошол аттын баласы. Түз прямой баласы. Прямой баласы. Далили мененби? Далили менен. Ишенбегенде ошо Нокенде Райым деген баладан сураса болот. Бул аттын атасы жана Орусту саткан Райымдан сиз дагы буну алып келдиңиз. Райымдан алып. Жакшы экен. Ишенбегенде ошо баладан сурай берет. Тайында келген да бул. Тайында бир Ажакема мен алгам да. Бүгүнкү күндө буну чабандези 60. 60. Карабулак. 60 балбан. Кочкордо да улакта чапты, бир 2 ашырды, базар койгон жипромдо чапты сайда. Жакшы, 2-3 ашырды айрды дагы. Кандай улактары? Улагы жакшы, ишеничтүү. Жооп, задный бадный, гамаш деген нерсеси жок. Какканда койдуруп түз барабы? Түз барат. Жашат экен бул, жашыны канча дедиңиз? 2 асыйга толук өтө элек. Толук өтө элек 2 асыйга. Бул дагы жонорот, Кудай кааласа. Малына жеткенде. Жаңасы 2 асы 3 асыйга барып жоноруп калат, эт байлайт да. Боюнун бийиктиги канча? Боюнун бийиктиги ушу 1.60 таза чыгат. Андан деле бийик чыкса керек. Бойлуу экен бирок. Бойлуу бийик. Анан бул Орус ушул Акжалат булардын теги кандай? Таза эле кыргыз жылкысыбы? Таза эле местный жылкы да, ошол жердики да. Местный жылкы, ошо Нокенин жылкысы да. Жал куйругу да тармал. Буну көп эле баянда бул Санчо эмеспи деп атат да, көп элечи. Санчого окшош, Санчо деп койбойсу, кой дейм Санчо дейм. Бирок Санчо негизи ошо бүргөндү жактан келген да, базардан чыккан. Оригинал Санчо. Бул дагы эми илешсе ошо эне тарабынан илешип калышы мүмкүн, бир нерсе деп. Бирок атасы тош. Шахшахан Эргашев деген баланын атынын баласы. Түбү ошо Райымдан чыккан, Кочкордо дагы. Ал неме Орустагы дең? Орустагы, бул дагы. Азыр эми монтип жетилип бизде азыр. Улакка даяр, Кудай кааласа. Күз улакка жакшы да. Ишеничтүү. Ар кандай келеге жыйынга салып көрсө болот. Жакшы экен. Бутугол ден соолук жакшыбы? Бутуголу, ден соолугу, ичип жеши бардыгы жакшы. Жакшы. Карообу кандай? Жакшы, жоош эле. Жакшы. Кылык жоругу, сүйрөп кетме адаттар жокпу? Андайлар жок, андай тиштеп тепме немелер жок.
Boyu büyük de. 1.60'ın üstüne abi bro. 1.60 ile de öğreyin. 1.60'ga ayt Böyle öğrensiz. koşu aytadi ekan, men bunday kamit öyle aytib öğreyin de odan. Жақсы екен. Жақсы екен. Bunun қайман аты бар bu түгелeke? Bunu limon деп koyuyoruz, limon деп koyuyoruz. Limon. Tüsüne жараша. Tüsüne жараша, limon da öyle koyuyoruz. Жақсы аты екен бирок. Жақсы екен. Limonun басы қанша эми? Limonun baсын эми 600 koyuyordan. Somgo. Кем болом? Kemi bolat azmaz. Anan kelki түшүнбөгөндө кымбат коюпсуң го дешим мүмкүн. Бул аттын уругу, линиясы, ата теги бардыгы жакшы да жүгүрүп келген атта. Бул өзү мына ат деле жүгүрөт. Кудай каласа. Улак видеолор да бар. Жыйында турган, алып чыккан сорундар деле бар. Жақсы екен. Аларда кошобуз кудай. Bunun атасыны жанагы боксер чемпион айтып аткан бир видеосун көрдүм эле, сатпайм аттарымдын баасы жок деп атканын. Ошо. YouTube'да жүрөт. Демек бул атасы мындай айтканда Орто Азияга белгилүү аттын баласы экен да. Ошо таанымал. Таанымал аттын баласы да. Жакшы экен. Мен анда атыңызды жакындан тартайын. Анан дагы ошол жерде маалыматын улайлы. Оозун тишелек атты жанынан тарталы дагы оозун ачып дагы көрсөтүп койсоңуз болот. Бул ат ушу. Мен боюм 1.73 да. Мен боюма келесинде болот да чамаласа. 1.60'тын үстү чыгат кудай каласа бою. Бирок бойлуу бийик экен, чоң экен. Анан эмесин көрөлүчү аке. Тишини көрөлүчү. Болду, азыр ачабыз. Синамачы, мынаке. Жакшы экен, көрүндүбү? Үстүн көрсөтүп берет. Болду. Келгендер көрүп алар, Мына мен жакындан тартып берейин дагы. Кайрадан дагы маалыматын улай берели. Мына кабагы, жагы, жал куйругу тармал, өзү да бойлуу. Жуун да кат экен. Маңдайынан алды жагынан төшү омуроосу. Арткы туяктары, алдыңкы туяктары көрсөтөйүн. Такалар өсүп калыптыр, Тырмак өстү, такасы өстү. Алдыңкы туяктары мына. Туяктары өсүп кетти деген. Атасына окшош экен бирок, Атасы ошо. Акжалга окшош. Мынакей арткы туяктары, тирсектери кабырга капышты, бели соору, бийиктиги бийик экен. Жогору айдачын. Чаткактарын көрөлү. Кайта берем, Кайта бер, Мындай атты ары бери кагып көрсөтсө болобу же кыналып калат дейсиз ысыкта? Ысыкта кыйналып калабы бул. Кайрычы бер иним, бир-эки көрсөтчү. Кичине эле мындай бир-эки кагып эле айры бери кайрып койчу. Болду, алыс кетпей. Болду. Алыс кетпей, бери кайрып, Бер жака урчу. Эми бер сол жака ур. Жакшат экен бирок. Мынакей, лимондун маалыматын сиздерге мен толук алып бердим. Чалып байланышып, ушул түгөл экенин номерин коем. Сүйлөшүп ала бересиздер. Улагына жооп деп атаса түгөл экен. 60 палбанды көбөлө тааныйт улакчылар. Бул атты улак чапкан балдар деле тааныйт, көргөн. Топтон деле көргөн, улак ашып чыккан видео немелерин деле көрүшкөн. Далилине чочубай алса боло берет, атка кызыкканда. Ошол Өзбекстандагы Акжалат Орустун баласы улагы ден соолук бүт бары далил жообу менен. Жообу менен, улагы жоо кудай каласа. Палбандар баары тааныйт бул атты. Мына Өзбекстандагы Шакчакан Эргашевдин номери кимде болсо, муну аттын ссылкасын таштап койсоңор болот. Шакчакан Эргашев, боксер. Сенин атактуу орус атың бул жака өзүнө окшош турган бир баласын таштап кеткен экен. Көрүп сен да баа бер атка. Сен да атты сүйгөн мыкты мырза экенсиң. Видеолоруңду көрүп, сөздөрүңөн угуп, сени да бааладык, сыйладык. Аттын баасы жок, сатпайм. Ар намыс үчүн чаптырам деген сөздөрүң аябагандай алкышка татыктуу сөздөр.